Assalamu алейкум, урматтуу Only Top каналынын көрөрмандары. Кыска тыныгуудан кийин биз кайрадан сиздерге көкбөрү боюнча маалыматтарды берүүнү баштайбыз. Алдыңкы күндөрү улуттук курама команданы жарыялайбыз. Мындан тышкары ар бир оюнчу жөнүндө, алардын өмүр баяны жөнүндө видеолор чыгат. Ал эми бүгүн биз көкбөрүдөгү акыркы жаңылыктар тууралуу кеп кылабыз. 31 август эгемендүүлүк күнүнө арналган адатка айланган президенттин кубогу мелдеши быйыл Чолпон Атада өтөт деп айтылган. Бирок акыркы күндөрү бул мелдеш Нарын облусунда өтүп калышы мүмкүн деген жаңылык чыкты. Жакында эле Көкбөрү Федерациясынын атайын комиссиясы ал жака барып, Нарын шаарындагы жагдай менен таанышып келишти. Эми Нарынга барып, шартты көрүп келген өкүлдөрдүн корутундусу Көкбөрү Федерациясынын кезектеги жыйынында каралат жана чечим кабыл алынат. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Эмне үчүн Чолпон Атада турган сонун ипподромдо оюндар өтпөйт деген суроо жаралышы мүмкүн. Буга жооп төмөнкүдөй. Чолпон Ата ипподромунун күнүмдүк ижарасы федерация үчүн 150 000 сомдон айланып жатат. Жалпы бир турнирге ипподромдун арендасы эле 1,5 миллион сомду чапчып кетүүдө. Ошондуктан келе жаткан турнирди Нарында өткөрүү тууралуу демилге федерация үчүн деле ыңгайлуу болуп жатат. Анткени уюштуруучу жагын Нарын облусунун Көкбөрү Федерациясы өз мойнуна алып жатат. Ошондой эле нарындыктар ипподром жана сарайларды бекер кылуу жагын караштырып жатат. Кыскасы Нарын жакта бонус көп экен. Ал эми 1,5 миллион сом кайда кетет? Албетте бул оюнчуларга, жеңүүчүлөргө байгенин суммасын көбөйтүү менимче өтө жакшы жыйынтык. Маалымат үчүн айта кетели, көлдөгү ипподром албетте мамлекеттики, бирок мамлекет тарабынан ат майданга эч кандай акча бөлүнбөйт. Ошондуктан жетекчилер өздөрү ошол жакты иштетип, акча таап, айлык маянаны кызматкерлерге төлөйт. Мына ошого мамлекет ипподромдун арендасына кийлигише албайт. Мындай объекттер албетте Кыргызстанда абдан көп. Көкбөрү боюнча турнирлердин жер-жерлерде өткөндүгү менин оюмча өтө жакшы. Буга чейин эсиңиздерде болсо 9 май турнири Баткен жергесинде болду. Сиздер бул ойго кандай көз караштасыздар? Ар бир облуста өткөн жакшыбы же болбосо Чолпон Атадагы жашынакай ат майданда өткөн жакшы деп ойлойсуздарбы? Комментарий жазып калтырыңыздар. Ал эми Кыргызстандын Көкбөрү жана жер улак боюнча толук курамы 10-июндан кийин гана билинет. Азырынча курам дээрлик даяр болгону менен кээ бир маселелер такталбай жатат. Тактап айтканда алгач Кыргызстандын делегациясы Түркияга барып, Түркиядагы көчмөндөр оюндарында кайсы оюндар болот, анын ичинде Көкбөрү сөзсүз түрдө ойнолобу деген маселе дагы да болсо чечилбей келет. Бул албетте биз үчүн өтө жагымсыз жаңылык. Көчмөндөр оюндары Кыргызстандын бренди болгондон кийин Көкбөрү албетте ойнолушу керек. Буюрса жакшы жагынан чечилет деген ойдобуз. Кыскасы 15-июнга чейин дал ушул курама аныкталат. Анықтан биздин каналга жазылып, биз менен бирге болуп туруңуздар. Алдыда урматтуу көрүүчүлөр, Ахиллес менен Аватардын тирешин назарыңыздарга салабыз.